Sultandan geçin Gele. Assalamualaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу Гүлчө айылынын тургундары, жана коноктору. Алгач сөз баштаардан мурун ушул Сулайманов Мухтарбектен өмүр байын окууга уруксат этиңиздер. Лейтенант Сулайманов Мухтарбек Мырзакеевич 1997 жылдын 27 декабрында Ош облусунун Алай районуна караштуу Гүлчө айылында туулган. 2004 жылы Гүлчө айылындагы номер 1 Адышев атындагы орто мектебине 1-класска барган. Үй бүлөлүк шартка байланыштуу Бишкек шаарына көчүп келип, 68 Осмонов атындагы орто мектепте которулуп, 2005-2011 жылдары Орог орто мектебинде окуган. 2012 жылы 66 өнөгүү жана спорт гимназиясында 9-класста аяктаган. Мухтарбек мектеп жашында эле аскер кесибин тандап, келечекте Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн коргойм деп өзүнө ант берген. Ошонун негизинде 2013 жылы генерал-майор Дайыр Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейине тапшырып, сыноолордон кийин кабыл алынган. 2016 жылы аскер лицейди ийгиликтүү аяктап, Россия Федерациясынын Санкт-Петербург шаарындагы Советтер Союзунун маршалы Будинный атындагы аскердик байланыш академиясына бардык сыноолорду кыйналбастан эле тапшырып, кабыл алынган. Ал жерде окуп билим алып жатканда спорт, окуу боюнча ар түрдүү конкурстарга катышып, Кыргыз элинин аброюн көтөргөн. 2021 жылы жогоруда аталган байланыш академиясын ийгиликтүү аяктап, мамлекеттик экзамендик комиссиянын чечиминин негизинде инженер квалификациялыгы менен 1-аскердик лейтенант чинин алган. 2021 жылы 2 августта Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин бөлүштүрүүчүсү боюнча 36-806 аскер бөлүгүнүн мото аткычтар батальонунун байланыш взводунун командири кызматына киришүү боюнча буйругу менен өз мекенинде коргоо кызматын баштаган.
2022-жылы Баткен областында Кыргыз-Тажик чек арасында болуп жаткан кагылышуу атайын тапшырма менен жардамга келишкен. Эр жигит эл четинде жоо бетинде дегендей тайманбастан өз жанын аябай баскынчылар менен салгылашкан. Курчоодо калган чек ара кызматкерлерин бошотуп, андан ары баскынчыларды кууп чыгып, өз жерин бошотуу учурунда минометтон снарядын оор жаракат алып, бул дүйнөнүн мезгилсиз курман болгон. Сөөгү 18 сентябрь 2022-жылы өзү туулуп өскөн Гүлчө айылында жерге берилди. Ал мекен астында берген антын бекем туруп, өз жанын аябай акыркы демине чейин баатырларча согушуп, душманга каршы турду. Өз жерин, элин коргогон баатырлардын элеси эч качан унутулбайт. Мамлекетибиз Мухтарбек Сулаймановдун чек араны коргоодо көрсөткөн элдигин баалап, ата мекен баатыры жогорку даражалуу наамын берди. 2023-жылы ысымын түбөлүк калтыруу максатында өзү иштеген Ош шаарындагы 36-806 аскер бөлүгүнүн ардактуу түбөлүк тизмесине киргизилди. Алай районунун Курманжандатка айылынын жашоочуларынын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин, Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын, Гүлчө айыл өкмөтүнүн, Гүлчө айылдык кеңешинин, Алай райондук ардагерлер коомунун колдоосу менен Гүлчө айылындагы жеңиш аянтына Сулайманов Мухтарбектин ысымы берилип, баатырдын айкели тургузулду. Туугандардын колдоосу жана демирчилердин жардамы менен коллективдин колдоосу менен Адыш мектебинде Мухтарбек атындагы англис тили каанасы ачылган. Бишкек шаарындагы Калай Нурусенбеков атындагы аскер институтун, өзү окуган Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинин музейине ардактуу бурчка сүрөттөрү коюлган. Бирөө ардагерлер коому тарабынан Бишкек шаарындагы номер 66 мектепке Мухтарбек атындагы аскерге чейинки даярдык классы жабдылып ачылды. Бишкек шаарындагы Көк Жар 2 конушунун 172 контурунун жашоочуларынын демилгеси менен көчөнүн аты Мухтарбек Сулайманов наамына берилип, көчөнүн башынын бюст бейкели коюлду. Өсүп келе жаткан эр көкөрөп жаш муундарга өмүрү өрнөк патриоттук мекен үчүн жанын аябастан баатырлардын үлгүсү менен катар түбөлүккө эсибизде кала бермекчи. Алай коому тарабынан өрнөктүү өмүрлөр китебине киргизилип, китептеги экинчи жашоосун улантты. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу эскерүү кечесинин катышуучулары Кыргыз-Тажик чек арасында кагылышуу учурунда баатырларча каза болгон лейтенант Сулайманов Мухтарбек Мырзакеевичтин эскерүү митингин ачык деп жарыялайм. Бүгүнкү мамлекетибиздин коопсуздугу, мекенибиздин тынчтыгын камсыз кылууда эрдигин көрсөткөн Сулайманов Мухтарбек Мырзакеевичтин өчпөс элизине таазим этип, 1 минуталык эскерүүнү сунуш кыламын. Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Бапаев Чыңгыз Арсланбековичке берилет. Саламатсыздарбы, арбаңыздар,
урматтуу Алай районунун тургундары жана бүгүн келип турган коноктор, албетте тарых эч качан өчпөйт. Тарых алтындын тамгасындай жазылып кала берет деген кыргызда жакшы сөз бар. Дагы бир жакшы сөз менен баштагым келип турат. Эр жигит ар дайым эл четинде, жоо бетинде деген кыргызда нукура айтылып келаткан сөз бар. Бүгүн мынакей ушул Алай районунун борборунда Гүлчө айыл өкмөтүндө жайгашкан Жеңиш багында ушул биздин Сулайманов Муктарбек биздин баатырыбыздын бүгүн айкелинин ачылышы болуп турат. Бул ачылышта албетте кыргыз элине эбегейсиз зор салым кошту десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде мунун элеси эч качан өчпөйт. Кийинки муундарга ар дайым ушул бир келечекте ушул биз Муктар атабыздай же агабыздай болот деген чоң тилек менен ар бирөөнүн ички жан дүйнөсүндөгү сезимин ойготот деген чын жүрөктөн тилектешмин. Урматтуу бүгүнкү жакшы ушул айкелдин ачылышынын катышуучулары, биздин Сулайманов Муктарбек ушу баатырыбыз 2022 жылы 14-17 кыргыз тажик чек арасындагы кагылышуудагы өзүнүн баатырчылыгын көрсөтүп, албетте ар бир жан, ар бир адамдын өзүнүн жаны бул өтө таттуу нерсе. Ошого карабастан биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн, тынчтыгы үчүн өзүнүн жанын бергендиги үчүн биз ушул баарыбыз эч качан бул биздин баатырыбыз өчпөйт жана эсибизде кала берет. Жаткан жери жайлуу болсун. Кудайым ушул жанын жаннаттан кылып, бейиштин төрүнөн орун беришиңе насип кылсын. Рахмат. Эскерүү сөзү Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин орун басары, Түштүк Батыш оперативдик командачылыгынын штабынын башчысы, кол башчынын биринчи орун басары полковник Калмурзаев Алмазбек Абдилаевичке берилет. Урматтуу ардагерлер, бүгүнкү аземдин катышуучулары, жогоруда жакшы сөздөр айтылып кетти. Сулайманов Муктарбек 36-8 аскер бөлүмүндө как офицер катары өзүнө баш ийген өздүк курамда Тайманбастан ошо тажик-кыргыз коолагында Самаркандек деген айылда өзүнө өтө эрдиктүү жактарын көрсөтө алды. Ошол эле убакта биздин жаштарга, биздин дегиле кыргыз элине үлгү катары Кыргыз республикасынын бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоодо да чоң эрдиктерин көрсөтө алды. Мен ойлойм, бул Муктарбектин өмүр баяйын эч качан өчпөйт. Бир эле бул ушул жерде факт эмес, башка аймактарда дагы тиешелүү иш-чаралар убагында өткөрүлүп, дагы өткөрүлүп келип атат. Ата-энесине, тарбиялаган мугалимдерине Коргоо министринин жамаатынын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Убагында ата мекендин согушта дагы кыргыздын чыган жигиттери өздөрүн көрсөтө алган. Биз эгемендик алгандан кийинки биздин жаш офицерлер, прапор сержант, контракттердеги акыркы болгон окуяларда өздөрүнүн эрдиктерин, ошо ата бабалардын эрдигин кайталоо көрсөтө алышты. Ишенип кете алам. Бир эле Гүлчө Алай районундагы жаштарга эмес, бүткүл кыргыз элинин жаштарына үлгү боло алды. Аскер бөлүктө азыркы убакта иштеп аткан кызматкерлерге дагы чоң үлгүсүн көрсөтө алды. Айтып кетчү нерсе эч качан анын эрдиги биздин эсибизден чыкпайт, унутулбайт. Жаштарга, аскер кызматкерлерине чоң үлгүлөрдү көрсөтө алды. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, элибизде тынчылык, токчулук, молчулук болсун. Рахмат. Кийинки сөз 92-843 аскер бөлүгүнүн командири подполковник Кудайбердиев Маратбек Шерикбаевичке берилет. Урматтуу бүгүнкү эскерүү иш-чаранын катышуучулары жана коноктору. 2022 жылдын 16 сентябрь күндө Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышууда мекенди көз карагиндей коргоодо батырларча курман болгон лейтенант Сулайманов Муктар батырыбызды эскерүү тирүүлөрдү инсандык милдети экенин айткым келет. Нечен кылымдарды башынан кечирген кыргыз элинин тарыхында жамы журттун намысын жогору койгон,
өзүнүн күнүмдүк турмуштан жогору туткан бүткүл өмүрүн өз элинин келечегин арнаган адамдар арбын болгон. Алардын бири лейтенант Сулайманов Муктар Мырзакеевич. Мына бүгүн өзү тулуп өскөн Алай районунун Гүлчө айылында эстелигин орнотуп жатып, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматчысынын өмүрү барыбызга өрнөк болгон адамдын арбагын эскерип турганыбыздын өзү эле жакшылыктын жашаны деп ойлойм. Өз милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткарып жатып, аскердик антына бекем туруп, ата мекенди коргоодо душмандын кол салуусунун мизин кайтарып жатып шейит болду. Лейтенант Сулайманов Муктар Мырзакеевич өзү үчүн өлгөн жок, ал элин жерин сактоо үчүн батырларча курман болду. Биз дайыма лейтенант Сулаймановдун эрдигине баш ийип тажым кылабыз. Кыран жигитибизди эрдиги эч качан биздин арабызда унутулбайт. Рахмат. Эскерүү сөзү мархум Муктар Сулаймановдун атасы Сулайманов Мырзаке Нурматовичке берилет. Саламатсыздарбы? Кутман журт, эли журтум, ушул баламын эскерүү экинчи өмүрүн узартып, улантып жаткан иш чаранын ачылышына келип катышып жаткан баарыңыздарга рахмат. Мекенибиз ар дайым ушу өз мекенчегин коргоп, баатырлар алмыстыктан бери ушу жерибизди коргоп келе жатышат. Ошолордун ичинде ушул 55 балдар дагы 14-17 сентябрда акыркы биздин мекенди коргоо учурунда курман болушту. Ошолордун ичинде менин уулум Мырзаке, уулум Муктарбек бар эле. Булар эч качан элибиздин эсинде болот деп эсептейм. Ошондой эле бүгүнкү күндө ушу мамлекетибиздин мындан согуш болбосун, тынччылык болсун деп тилейбиз. Ошондой эле ушул жердегилерге бүгүнкү күнү дагы мекенчегинде коргоп турган баламын куралдаштары турушат. Ушул бүгүн биздин мекенибиздин тынччылыгын коргогон ушул балдарга дагы ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы рахмат. Биздин коргоо министрлиги, мамлекеттик администрация, Алай райондук мамлекеттик администрация, айыл өкмөт баар жоңуздар ушу баламын ысымын көйгөйгө калтыруу максатында уюштурган ушул иш чараларыңызга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Рахмат чоң. Кийинки сөз мархум Сулаймановдун кесиптеши ага сержант Сейдахмат уулу Батырга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, кадырлуу ардагерлер. Жогоруда айтылгандай, мархум Сулайманов биз менен чогуу кызмат кылып, жүргөн тапшырмага биз менен чогуу бир техникада чогуу барганбыз. Бул жерде айта турган негизги сөз, Сулайманов кыска жашоосунда, кыска өмүрүндө чоң эрдикти көргөзүп, бизге кайталангыс үлгү болду деп айтсам болот. Ал жерде биздин эсибизде калганы лейтенант Сулайманов эң чоң эрдикти көргөздү деп айта алам. Жакындарына, туугандарына терең ыраазычылык, ушундай уулду биздин мекенибизге тарбиялап өстүрүп жеткиргенине чоң рахмат. Кийинки эскерүү сөзү Алай коомунун өкүлү. Саламатсыздарбы, Алай элим, Алай жерим. Мына бүгүн биз ушу Муктарбекти эскерүү кечесин өткөрүп атабыз. Бул биздин Алайдан чыккан биринчи жана акыркысы болбосун. Бул ошон көпкө баатыр балдар жарала берсин. Эмесе ошону эскерип 5 болуш Матсаповдун 4 ыры бар экен, ошону сиздер окуп берип койсом. Каргашалуу башталганда учкан кеп, кан манастан өткөн болу дух бар деп, ок өтпөгөн чоюн кийип кууралчан оштон кетти аскер баштап Муктарбек. Мекен үчүн жан аябай жок дешип, сен мен дешпей алгалашып от кечип, өз жеринен сүрүп чыкты душманды, өлүмгө да тике туруп ок тешип.
аяп жүрүп жоокерлерин кол алды жактан мүнөбөттөн ок алды, күлгөн бойдон акылеске келе албай, күлгүн кезде акыреттен жол алды. Таш каптырып жаман оюн алардын, таркалады тар дүйнөсүн жаралдың, эл жер үчүн шейит кеттин жаш бойдон, эрки бекем баатыр уулу Алайдын. Урматтуу митингдин катышуучулары, Кыргыз-Тажик чек арасында кагылышуу учурунда баатырларча каза болгон лейтенант Сулайманов Муктар Мырзакеевичтин рухуна багыштап, Куран түшүрүү үчүн райондун имам хатиби Бобеков эмилан алтын мушечка берилебиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم Мейримдүү райымдуу жараткан Кудай Таала кереметтүү Кур'ан-ы Карим аяттарынан пайда болгон соопторду Мырзаке уулу Мухтарбек бир тууганыбыздын рухуна жалпы эле ошол Баткенде болгон кагылышуудан өтүп кеткен биздин мыкты жигиттерибиздин, биздин ошол баатырларыбыздын рухтарына багыштайбыз. Аллахым жаткан жерлерин жайлуу, кабырын кенен, нурлуу кылып, өз рахматыңа, өз мейримиңе алгын. Жараткан Аллах Кур'андын берекеси менен, нуру менен бүтүндөй дүйнөгө, анын ичинде биздин мамлекетибизге тынчтык, амандык бергин. Аллах Таалам сырткы жана ички душмандардын зыяндуулугунан өзүн сактагын. Мамлекетибиз өнүккөн, өскөн, ушундай бир гүлдөп, Кыргызстандын желеги түбөлүккө желбиреп турган өлкөлөрдөн болуусун тилейбиз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين الله أكبر Тарыхта кала берет деп ишенем. Мухтардын эрдигине дагы бир жолу таазим этүү менен бүгүнкү митингди жабык деп жарыялайм. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти акын Актаңдай теле долбоорунун автору Абдывали Акимбеков дагы жакшы бир эскерүү акындык ыр жазган. Андагы убакта болсо болосуздар, эмесе сиздер үчүн эстелик.
Саламатсыздарбы, бүгүнкү муктарды эскерүүгө катышкан жалпы инсандар. Мен дагы бир аз чыгармачыл инсан катары кайрымды эскерип жазып келдим эле. Муктарды эскерүү. Муктардын бала кезинде бардыгы турат эсимде, 5 менен гана окуйм деп айтканы менин эсимде. Чоң атасы Муктардын шум карым деп коючу, баарынан ылдам жүгүргөн тулпарым деп коючу. Чоң энеси Муктардын арстаным деп туручу, жомок айтса энеси көңүлүн коюп угучу. Ата энеси балдарын адептүү бол деп туручу, мекениң, элиң, жериңди жаныңдай сүй деп туручу. Жараткан берип талантты Муктар эң сонун сүрөт тартчу эле, калемин алып колуна кез-кезде ырда жазчу эле. Жакшы бүтүп мектепти Москвага барды эле, аскердик академияны эң сонун окуп алды эле. Окууну жакшы аяктап, жумушка кирип алды эле, Баткенге тажик кол салса, мекенди коргоо үчүн барды эле. Канчыгага баш байлап, эл жери үчүн барды эле, жоодо өлгөн эр үчүн сыймык, эл баатыр намын алды эле. Баг ичинде тургузулуп эстелик, тууган урук элиң сени эскерип, Алымбектей аалам билип атыңды, тарыхтагы турса керек эскерип. Аттың арман дүнүйө, айкелиң турат өзүң жок, айтылчу сенин сөзүң жок. Сени коргоп эл жериңди, мекениң бар, элиң бар, эл баатыры Муктарбек, сыймыктанып артыңда жүргөн элиң бар. Эскеремин. Жазган эси Бүсөдө Чүсүева. Рахмат. Сиздерге жана айттым эле, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Актаңдай теле долбоорунун жетекчиси акын. Uzaktan aytan bayandım, kanırık tütüp kalın gürt eskerip dursun o balandım. El üçün kıygan ömrüm tüveli göçmesiz kaldı, Muhtarday batır balandım. Men jetmesem da bugün alaylar, jelbeden aytam salandım. Tokoynu bugün tomsoru tulparın eslep sağınıp, turmuştun jolu tatal jol kalmasın ağan o bağınıp. Altardın asıl mekeni kartları göçmesi, Altardın asıl mekeni kartları göçmeydi o geçeni. Munu
алтын элдин бошоткондо туугандар Муктардын эстеп кетедин. Кайдырып канданасы Çalıp to'nun etegi halk üçün canın avay cannatga gitti jaş ömür artık görmekendi өлкөгө салган бүлүктү өмүр жакшы болбосун өлгүлөр ошол тезикти өлкөгө салган бүлүктү өмүр жакшы болбосун өлгүлөр ошол тезикти. Чоң рахмат. Эми муну угуп турсак аябай узак. Сүйлөй тургандар, туугандар барбы? Болбосо жыйынтыктасак сүйлөп коесузбу? Келиң. Мына туугандары. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары ушул Муктарбек биздин кол алдыбызда төрөлүп, биздин ушу Курманжан датка айылында туулуп өсүп, көз алдыбызда чоңойду. Турмуш шартына байланыштуу Бишкек шаарына көчүп кетти, жакшы окуду, таржымалуу өмүр баяны баары айтылды. Анан менин айтарым биздин ушул Курманжан датка айылынын жамааты сунуш кылып, Муктардын эстелигин ушу түбөлүккө калтыралы деп ушул Афган согушунун ардагерлеринен, Баткен коогаларынын ардагерлеринен, Аксакалдар кеңешине сунуш кылып бердик эле, сурандык эле. Ушул биздин райондук кеңеш макулдугун берип, ушул чечимди, токтомду кабыл алып берди. Андан бери да көп иш-чаралар өттү, айтылды. Ушул ата-энесинин колдоосу менен райондук ушул айылдык кеңештин колдоосу менен ушул бүгүн неменин Муктардын жакшынакай эстелиги ачылып, райондо салтанаттуу аземде ачылып отурат. Мырзеке, эми айта берсек сөз көп. Жылдыз өкүңөр ушундай жакшынакай баланы эл үчүн, мекен үчүн багып өстүргөн экенсиңер. Эми тагдырдын насиби экен. Муктар жаш кетти. Артында мындай жакшынакай издер калып атат. Ушу Муктар келечекте биздин ушул Советтер Союзунун баатырларындай Чолпонбай Түрөбердиевдей, Дүйшөнкул Шопоковдой эле кызмат кылды. Ошондой эле түбөлүккө эсибизде калат. Учуңкур эмес Муктар. Мына Шаймерден балаңда военный летчикте окуп атат Россия Федерациясында. Муктар жаш кетти. Эми балдарын баардыгы эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган жакшынакай балдардан болсун. Өмүрлөр узун болсун. Муктардын жашабай кеткен өмүр жашын ата-энесине, тууган уругуна, ушу бир туугандарына берген болсун Кудайым. Жаткан жери жайлуу болсун. Ушул алай эри жалпы эле Кыргызстан сыймыктана турган жигит. Ким Мырзеке, рахмат алтыным. Жакшылык болсун, дүйнөдө тынчылык болсун, мындай коогалаңдар болбосун, баатыр балдарыбыз көп жарала берсин, өлбөсүн, өчпөсүн. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, куш келипсиздер. Биз дагы туугандар болобуз. Биз ушу балабыздын баардык немелери, өмүр баяндары айтылды. Биз ушу биздин колубузда чоңойгон, жакшы, акылдуу бул баланы айта берсек, эч качан бунун немеси түгөнбөйт. Жакшылыктары, акыл эстерин айта берсек, эч качан түгөнбөйт. Баардыгыбыздын жүрөгүбүздө калды. Баатырларча курман болду. Бул бир эле өзүнүн жаны үчүн кеткен жок. Элимди коргойм, жеримди коргойм, ушул элди сактайм деп фата кылса дагы, үйүндө чай ичип отуруп фата кылса дагы, элимди сактайм, элим тынч болсун деп фата кылат эле. Ушул бала келечеги кең эле, ушундай зоолосу зор бала болот эле. Биздин үмүтүбүз чоң эле. Ушу Жылдыз менен менин кайным Мырзеке ушундай уулду тарбиялап өстүргөн силерге да чоң рахмат. Ушу башка балдарыңарга да өмүр берсин, ден соолук берсин. Кандай максат кылып чоңойто алсаңар, ошо максатыңарга жетсин. Бул немебизди
Мухтарбегибизди айта берсек түгөнбөйт, баатырларча курман болду. Мына ушунча салтанатка келип катышып, канча эл, канча өкмөттөр, канча каяктан келип атышат, ушу баардыгы ушу немени Мухтарбектин немеси менен болуп атат, шарапаты менен. Ушунча тарыхта калып атат. Ушу эми балабыздын арты кайрылуу болсун, өмүр немеси, бейишин берсин, онун башка айлабыз жок, ушу бейишин берсин. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү ушул Мухтарбек элимен айкелде келген туугандар, амансыздарбы? Ушул баланын эми Мырзакейиним чыргал учуңар кең эле. Кийинки балдар дагы жакшы окуп, жакшы окуу жайларын бүтүп атат. Ошолордун ичине ийгилик болсун, силердин ден соолуңар болсун. Ушул баланын топурагы торкул болсун, ушу бейишин берсин. Кыргызга чыган ушундай бала болгон экен. Ушул баланын айкели тургузулуп атат. Туугандар, чоң рахмат келгениңиздерге. Жалпы общественное объединение Батор деп ачылган, ошонун артынан келип отурабыз. Биз мына Ош жергесинин өкүлдөрү. Биздеги ушул катарыбыздагы бизге окшоп эле бүткөн, ошол Соровскийде мыкты окуп, намазга бекем жүргөн Мухтарбек инибизди кайгыруу менен бардыгы сиздерге салам айтышат. Жалпы коомдук бирикменин мүчөлөрү. Ошондой эле биздин уулубуз, жигитибиз баатырча каза болду жана ал менен катар эле башка дагы баатыр жигиттер элим жерим үчүн деп кан төгүп ошол жерде жанын аябай каза болуп кетишти. Ошону эскерип, эстеликти көрүп тургузганыңыздар үчүн биз абдан кубанычтабыз. Сүйүндүк, инибизди дагы бир жолу көрүп, бул өзү Соровскийде окуганда дагы командир отделение болуп, үлгүлүү жигит болуп, мындай турган турсупаты менен дагы үлгү болгон жигит. Өзүнүн курсташтарынан сурап билдик. Өзү дагы ушул патриоттук сезимин, эли жерим үчүн деп жүрөгүн аябай окко көкүрөгүн тоскон жигиттердин бири. Ар дайым эскерип жүрүңүздөр, биз да эскерип жүрөбүз. Бардыгынан сиздерге жалпы салам.